Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы менен эң чоң шаарыбыздагы болгон көйгөйлөрдүн бири бул мектепке муктаждыгыбыз. Ар бир класста 50дөн 55ке чейин балдарыбыз окуп, анан мугалимдерибиздин дээрлик көпчүлүгү дагы жеке мектептерге кетип калып, ошо жакшы билим ала албай аткандыктан биз тастыктагандан кийин президент Садыр Нуркожоевичтен тапшырма алып, ошо жок дегенде 2 сменге өтсө экен Бишкекте окуп аткандар. Анан биздин мугалимдерибиздин зарплаталарын көбөйтүп, анан окуганга шарт түзүп берели деп, мына ошо 15 мектепти бир 3-4 айдын ичинде бүтүрүүгө аракет кылып атабыз. Көрсө 10 чакты жыл курбайлы, бир 3-4 айда, 6 айда бирден мектепти куруп бүтүрсөк болот экен. Мындан ары биз ошондой жаңы методдордун баарына өтүп атабыз. Мектеп саясаты боюнча бир-эки сөзгө токтоло кетейин. Директорлорду аттестациялап, ротация кылып жатабыз. Жаңы директорлорго ийгилик каалайбыз. Арасынан күчтүү директорлорду атайын артта калып аткан же болбосо ушу перифериядагы конуштагы мектептерге жиберип атабыз. Бул төмөндөтүү эмес, тескерисинче бул жогорулатуу. Ошол мектепти жогорку деңгээлге чыгарууга биз күчтүү кадрларга муктажбыз. Мындан ары күчтүү директорлор бир эле школго эмес, 2 школго дагы директор болгонго мүмкүнчүлүк алып атат. Биз ошондой шарттарды түзүп беребиз. Сиздердин мектепке дагы директор болуп 25 жылдык педагогикалык жана 12 жылдык директорлук тажрыйбасы бар Осмоналиев Замир деген жигитти дайындадык. Дайындалгандан бери ишти уюштуруп, чуркап, берилип иштеп жүрөт. Мугалимдер менен толук камсыз болду. Мага азыр айтышты, бир да мугалим сырттан алынган жок. Баары ушул жерде жашаган мугалимдер экен. Бул абдан жакшы көрүнүштөрдүн бири. Бирок эми биздин мугалимдерге дагы талаптар өтө катуу көбөйөт. Сиздер дагы эми бул мектепти айылдардын деңгээлине түшүрбөй, кайра Бишкектин эң мыкты мектептеринин деңгээлине чыгарышыңыздар керек. Өзүңүздөр ал үчүн квалификацияларыңарды өйдө жогорулатып, улам астыга жылышыңыздар керек. Анткени директорлордун аттестациясы бүткөндөн кийин биз эми мугалимдерди дагы аттестация кылабыз. Мугалимдерди аттестация кылып атканда ата-энелердин баары катышат. Ар бир мына математикадан сабак берип аткан, 5-класстын сабагын берип атса, ошо 5-класстын экзамендерин өзү мугалимдер берет. Сиздер менен чогуу биз тастыктайбыз. Чын эле математика мугалими билеби, математиканы билбейби? Химия мугалими билеби же билбейби? 6-7 класстын китебинде турган задачалар, маселелерди чыгара алабы же чыгара албайбы деп биз ушунун баарын карайбыз. Анткени биз келечегибизди мугалимдерге берип атабыз да. Анан мугалимдерибиз орто же болбосо начар болбошу керек. Эң мыкты мугалимдер биздин мектептерде иштеш керек. Биз жыл сайын булардын зарплатасын көтөрүүгө даярбыз. Биздин балдарыбыздын келечегин гендеринен келечегине балта чаппай, наоборот, ошо келечегин кеңейтип, сиздерден 12 жылдан кийин билим алган балдарыбыздын баары дүйнө жүзүндө иштеп, бирок Кыргызстандан эч жака чыкпаш керек. Азыр мына интернет деген пайда болду, ошондой билимди сиздер беришиңиздер керек. Ошондуктан мындан директорлордун баарын бүтүргөндөн кийин мугалимдерди дагы ордуна реттеп коебуз. Россиядан мугалимдердин баары, врачтардын баары келип атат. Дагы бир жакшы жаңылыкты сиздерге айтып коеюн. Көчө күнү Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолуна министрлерибиздин баары кол койду. Буюрса ТОСу эмдиги жылы бүтүп, курулушту баштайбыз. Аяка да бир 10 миңден 10 миң деген бизге жумушчулар керек болот. Азыр государственный ипотечный компания менен ушу мугалимдерге культура кызматкерлерин үй курайлы десек, куруучу жок, ишенбейсиздер. Мына 15 школду бир убакта баштадык элек, строй материал жок Бишкекте. Куруучуларыбыз жок. Мына азыр ошо мугалимдерге, культурага, кызматкерлерине үй курабыз деп 850 баланы азыр Россиядан жалдап, алар эми даярданып атышат да, кайра бизге келип иштегенге. Садыр Нуркожоевичтин кыялдарынын бири ушу мигранттарды кайра биз алып келсек деген ниети мына турмушка аша баштады. Азыркы мугалимдердин айлыктары эми жеке менчик мугалимдер, школдордун мугалимдердин айлыктарынан айрым учурларда көбүрөөк болуп калып, азыр булар эми кайра биздин өкмөттүк школдорго келе баштады. Бул дагы абдан жакшы көрүнүштөрдүн бири. Ушул мектепке 136 миллион сомго чейин акча бөлдүк. Ар бир мектепте, ар бир класста проекторлор болот, мындан 40 бар. Бала мектепти бүткөнгө чейин бир көндөмгө навыкка ээ болуш керек.
деген максатта мындан ары биз эми 12 классты бүтөрө турган балдарыбыздын баары жогорку билим алам дегендер бүтүрүш керек да. А же болбосо 9 классты бүткөндөн кийин бир өнөрдүн ээси болуш керек. Өзүн өзү багып, бул дүйнө жүзүнүн баарында ошондой да. Анан эптеп 2-3 окутуп эле анан дагы 3 жылын ошо мектепте жүрө бербестен алар ошо эркинде өзүнө бир өнөргө ээ болуш үчүн мына биз азыр кыздарга кийим тигүүчү машинкаларды коюп берип атабыз. Кол эмгек классын балдарга даярдап берип атабыз. Тамак аш жасаганга биздин кыз келин балдарыбыз үйрөнүп алсын. Ар тараптан бул турмушка даяр болуш керек. Билим менен дагы, анан өзүнүн өнөрү менен дагы. Эми тиш доктурдун кабинетин айтып кетти. Мен бала кезде эң корккон эле ошо тиш доктуру эле, бирок ичинде оборудованияларындагы биз мындай жакшыраак кылып, балдарыбызды коркутпай, үркүтпөй, тиштерин дагы дарылап турабыз деп атабыз. Эми кагылайын эл журт, эми ушул шарттардын баары жеке менчик мурун мектептерде болчу, колунда барлар ошол жака балдарын берип жүрчү. Мына мамлекеттик мектептерде дагы болуп калды. Ушунун баарын башка бир донорлордун акчасынан сураган жокпуз, карыз калган жокпуз. Өзүбүздүн жалаң каражатка салып атабыз. Мына өзүбүз өнүгүү жолуна түштүк. Мына ушуларды өнүгүү деп айтсак болот да. Бул эми президенттик мектеп болгондон кийин мындан ары дагы биз контролду карап, күчөтүп, материалдык техникалык жактан абдан жардам берип турабыз. Билим берүү тармагына эле быйыл 47 миллиард сом бөлүп атсак, эмдиги жылы 64 миллиард сом бөлөбүз. Мурун зарплатага бир 80-90% эле кетип атты эле. Биз азыр бир 5 миллиард сомду өнүгүүгө, школдорго берейли деп атабыз. Ошо жаңы балдарыбызга электрондук китептерди, лаптопторду берүүнүн үстүндө азыркы өкмөтүбүз иштеп атат. Южный Америкада, Уругвайда ар бир балага бирден ошондой мектептерге электрондук китептерди берген экен. Билим берүү министрлигинин командасы азыр ошол жака учуп атат. Аяктан дагы көрүп барып келебиз. Huawei деген Кытайдын чоң компаниясы менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Ошо Кыргызстанда ошол эркинде компьютерлерди биз чыгарайлы деген ниетибиз бар. Жакын арада биз дагы ошонун үстүнө киришебиз. Мектептердин аттары боюнча бирдиктүү мындан ары мамлекетибиздин саясатыбызды колго алып жатабыз. Өткөндө Алтын Ордодогу номер 98 мектепке биз Түгөлбай Сыдыкбековдун ысымын бердик. Сиздерди баарыңыздарды ошону менен куттуктайм. Мындан ары бүт республика боюнча мектеп, садик, социалдык маданий объектилерге тарыхый инсандардын, улуттук классиктерибиздин ысымдары берилет. Мамлекеттин акчасына салынган бардык мамлекеттик мекемелерде накта даңаз алуучу адамдардын гана аттары берилет. Мамлекеттин идеологиясы мындан ары катуу колго алынат. Мектептердин аттары кайсы жерге барбайлы чаржайыт болуп калган. Ушундай эле саясатты көчөлөрдүн аттарына дагы жүргүзөбүз. Ар бир жердин чулдугу урдап, Коктуголоттун саясатын жүргөн мурунку саясаттан биз баш тартабыз. Идеологиялык жаңы саясатта дал ушундай болот. Кадырлуу эл журт, президентибиз Садыр Нуркожоевич мамлекеттик саясатты түп тамырынан бери өзгөртүп жатат. Мамлекет өнүгүүгө карай багыт алды. Бизге сиздердин колдооңуздар гана керек. Бизге ынтымак, тынчтык, билим жана эмгек гана керек бүгүнкү күнү. Биз баштаган саясатты сиздер жалпы эл колдоп берсеңиздер, анда мындан дагы тез өнүгөбүз. Анын бири бардык жерден онлайн чекти талап кылып койсоңуздар, андыгени ушу мугалимдерди, ушу школдордун баарын биз салыктын гана эсебинен куруп атабыз. Ошону көңүлүңүздөргө сала кетейин. Көпчүлүк чогулган жерде муну айтып койбосом дагы болбойт. Ал эми директорлор менен мугалимдерге ата-энелердин атынан, биздин өкмөттүн атынан бир гана талап, бул сапат да. Жаркыраган мектепке билим берүүнүн сапатын аябай көтөрүп берсеңиздер деген сиздерден суроо дагы, талап дагы болот. Кечээ биздин өлкөбүздө дүйнөнүн 60 өлкөсүнөн ректорлор келди. Алар бир гана ойду айтып жатышат. Бардык бийиктикке билим гана багынтат деп. Билимдүү адам техниканы башкарат, билимдүү адам космосту башкарат, билимдүү адам гана жаңы ачылыштарды ойлоп таба алат. Байдын баласы болсо да, билими болбосо, бул артта
калат. Ошондуктан социалдык лифт деп биз ушул мектепти айтып коебуз. Канчалык билим көбүрөөк алса, биздин балдарыбыз астыга ошончолук кетип калат. Балдарыбызды билимдүү болсун, ушул мектептин билимдүү балдары чыгып, кыргыз элин башкара турган балбандар дагы чыксын, бийиктиктерди жеңише турган. Ал эми балдарга айтарым болсо, эми жакшынакай окушуңуздар керек. 2 алгандар 3 алгыла, 3 алгандар 4 алгандар 5 алгыла. 2-3 алса эле жаман көрө бербеш керек балдарды. Азыркы баамда мына Финляндияда бөлөк жерлердин баарына баа койбой калды балдар. Алар ошо роботтон айырмаланып, адам баласы сүйгөндү билет экен, жек көргөндү билет экен, тарыхты билет экен дегендей ошондой нерселердин баарын үйрөтүш үчүн бул балдарга баа аркылуу биз баа бербешибиз керек. Мындан ары балдарыбызды мектептен эмгекке үйрөтөбүз. Эми өзүңүздөрдүн конушуңуздарда ФАП бар экен. Мына астыңыздарда орун бар дедиңиздерби? Бул жерби? Садикта бар экен. Буюрса эмдиги жылдары садиктерге да киришебиз. Шаарда быйыл мына мектептерин бүтүрдүк. Сиздерге айтып кое турган нерсе ошо мына мен өзүм вице-премьер болуп келгенде 280 миллиард болчу болгон акчаларыбыз, консолидацияланган бюджетти. Быйыл жылдын аягын 426 миллиардка бүтүрүп атабыз да. Бул 146 миллиардты таптык. Биз жаңы салык киргизген жерибиз жок, салыкты көбөйткөн жерибиз жок. Анан муну 146 миллиардты долларга көтөрсө 1 миллиард 750 миллион доллар экен да. Муну улам карыз ала бербей, өзүбүздүн экономиканы дагы туура башкарсак. Эмдиги жылы 500 миллиард сомго чейин чыгарайлы деп атабыз. Анан ар бир үй ошо үй бүлө ошону сезиш керек. Пенсиядагылар кичине капа болбой тургула, бир 2000 сомго чейин орто сиздерге кошуп бердик. Мугалимдердикин бир 1,5-2 эсеге көбөйттүк. Алыскы тоолуу региондордуку 3 эсеге чейин көбөйдү. Биз высокогорный коэффициенттердин баарын калтырып койдук. Ошол жакта жашаган адамдарга дагы умтулуп ошол жака барып иштесин деп. Пенсионерлер 738 миң киши пенсионер бар. Ошонун 400 миңден ашыгы льготный пенсияга чыгып алышкандар да. Убагында жөн эле стаж жасап алышкандар, пенсиялык фондко акча төлөбөгөндөр. Мына жалаң ошо льготалар менен чыгып алган, мурун билесиздер, фермерлер жер налогунун көлөмүндө төлөчү, айына бир 6 сомдон 12-15 сомго чейин эле төлөп, азыр болсо эми 4 миң сомдон биз төлөгөнгө мажбур болуп атабыз да. Ошондуктан аяк саясатты да орду менен коебуз. Биздин пенсионерлерге дагы буюрса көбүрөөк беребиз. Мурун 300-400 сом эле, азыр эми мына 2000 сом орто эсеп менен көбөйтүп атабыз. Бирок сиздердин мына балдардын пособияларын көбөйттүк. Анан ушуреке иштеп аткан госслужбадагы 368 миң кишинин бүт зарплатасын баарын көтөрдүк да. Мына эми турмуш деген ушундай болот экен, аракет кылсак берекет болот экен. Сиздердин баарыңыздарды дагы мына мектеп ачылышы менен мен куттуктайм. Экономист катары билем, $1 азыр эгерде биз ушу мектептерге сала турган болсок, бул $6-дан $19 чейин экономикага түрткү берет да. Ал эми ушу билим, жалаң эле билимди албай, бирок ошол эркинде жанагы өнөрдү дагы алып чыкса, биз анда ички дүң продукциябызды бир дагы 7%га көтөрүп алат элек да. Азыр мына 8% болуп атат, 15%га чейин көтөрүлүп, биз дагы жаныбызда Кытай мамлекетиндей дүркүрөп өсөт элек. Бирок ал үчүн биздин балдарыбыздын баары билим эле албай, жанагындай өнөр дагы алып чыгыш керек да. Ошондуктан балдарыбыздын келечеги кең болсун, сиздердин үй бүлөңүздөрдө тынччылык болсун, аманчылык болсун. Эркектер көбүрөөк кирешени ойлогула, чыгашага аралашпагыла. Чыгашаны силер сарамжалдуу жазагыла, биздин апалар менен айымдарыбыз. Аманчылык болсун. Рахмат.